بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына Аллах Тааладан дагы бир бизге насип кылып, дагы бир жума намазында жүз көрүшүп отурабыз. Аллах Таала мына ушул жума намазына басып келген ар бир кадамыңыздарга бийик даражаларды, көптөгөн жакшылыктарды жазган болсун. Жана биздин билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин. Бүгүнкү жума баяныбызда каффарату зунуб, күнөөлөрдү өчүрө турган амалдар, сөздөр тууралуу сөз кылабыз. Каффарату зунуб. Биз кайсы дуаларды, кайсы сөздөрдү айтсак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайык, жана кайсы амалдарды жасасак, биздин күнөөлөрүбүз кечирилет, өчүрүлөт, жоюлат. Мына ушул тууралуу айтып өтөбүз иншааллаху таала. Эми мусулман киши үчүн бул дүйнөдөгү эң абзел нерсе, мусулман киши үчүн бул дүйнөдөгү эң улуу неимат, бул дүйнөдөн күнөөсү кечирилген абалда кетүүсү. Бул дүйнөнүн күнөөсүз, мындайча айтканда күнөөлөрүнө тооба кылган абалда мына ушул дүйнөнү таштап кетүүсү, мына ушул дүйнөдөн өтүүсү. Жана инсан күнөөлөрүнө тооба кылса, күнөөсү кечирилип эле калбастан, анын жакшылыктарына дагы жакшылыктар сооп, ажыр сооптор кошуп берилет. Инсан күнөөлөрүнө тооба кылат экен, күнөөлөрү кечирилүүсү менен инсандын жакшы иштерине ажыр сооптор көбөйтүрүлөт, кошуп берилет. Эми Аллах Тааланын бир хикматынан баарыбызга белгилүү болгондой эле, бул дүйнөдөгү күнөө иштер инсан баласына зыйнатталып, сулууланып көрсөтүлөт. Күнөө иштердин баарысы зыйнаттуу келет, жана инсан баласынын көзүнө сулуу болуп көрүнөт. Мына ошондуктан күнөөлөр инсанды бул көптөгөн жакшылыктардан алыстатып коет. Жана ошондой эле инсандын напси каалоосу дайыма инсанды жамандыкка буйруп турат. Тынымсыз, тынбастан инсан баласынын напси ушундай экен, жамандыкка буйруп турат экен. Жана ошондой эле напс, жана инсан баласынын напси каалоосу жана шайтан инсанды дайыма жамандыкка буйрат дедик. Мына Аллах Таала бул тууралуу ыйык Куранда айтат: "Иннан нафса ламмаратун биссу илля ма рахима рабби." Аллах Таала өзү райым кылгандан башкасы экен, инсан баласынын напси каалоосу дайыма инсанды тынымсыз, тынбастан жаман иштерге, жамандыкка буйруп турат экен. Эми Аллах Таала райым кылган пенде мындан бөлөк, мына ошондуктан инсан дайыма шайтан менен жана напси каалоосу менен күрөшүшү керек экен. Жана Аллах Таала башка бир аятта айтат: "Ва амма ман хафа мaqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa." Эгер инсан Раббисинен корксо, кыяматтагы абалдан, кыяматтагы эсебинен корксо, жана напси каалоосу каалай турган, напси каалоосу азгыра турган нерселерден тыйылса, мына ошол пенденин бара турган орду бейиш дейт. Жана башка бир аятта Аллах Таала айтат: "Кала фабима агвайтани лаакуданна лахум сиратакал мустaqim, thumma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin." İblis aytkan eken da, İblis aytkan eken, meni adaштырганың үчүн мен сенин туура жолуңда аларга каршы турамын.
İblis айтып атат. Аллах Таалаға қарап, қарата айтып жатат. Мені мына адаштырып қойғандығың үшін мен сенің тура жолыңда тұрамын дейді. Жана алардын алдынан да келемін кимдин? Ошол Аллахтын пенделеринин алды тарауынан да келемін, оң тарауынан да келемін, сол тарауынан да келемін, артынан да келемін дейді. Жана алардын көпчүлүгүн шүгүр келтирбеген абалда табасың дейді. İnsanın şükürsüz bolup kalıbısı dağı mına ошол шайтанды ертişip kalganı. Эми insan düşmanı kim ekendigini insan жақшы bilet. Mına Allah Taala iblisi Kur'an-ı Kerim'de aduvun mubin degen. Silerge iblis, mo şaytan açık düşman degen. Mına ошол şaytan bizge aldığımız taraftan, artığımız taraftan, oң taraftan, sol taraftan bardık күнөөлөрдү сулуулап, кооздоп көрсөтөт экен. Мына ошондуктан инсан күнөөгө ошол багыт алган кезде, күнөөгө кол урган кезде, ошол күнөө инсан баласынын көзүгө зулууланып, зыйнатталып көрүнөт. Мына Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде өзүнүн напси каалоосун илах кылып алган, өзүнүн напси каалоосуна сыйынып алган адам тууралуу айтат. Араайта ман иттахаза илаха. Карабайсыңбы өзүнүн напси каалоосун илах кылып алган, өзүнүн напси каалоосуна сыйынып алган адамга карабайсыңбы дейт. Напси каалоосу неге буйрса ошону жасай берет. Мына ошол инсан напси каалоосуна сыйынып калган инсан. Эми Аллах Тааланын райым экен. Эгер Аллах Таала пенденин күнөөсүн кечирбегенде, кечире турган себептерди коюп койбогондо инсан баласы азапталып калат болчу. Jannatqa beyişke kürüge ümit kalbay kalat bolçu. Bирок Аллах Таала күнөөлөрдү кечире турган себептерди коюп койду. Мына ушул инсан, мына ушул сөздөрдү, мына ушул иштерди, мына ушул Кур'ан сүннөттө келген азыр баяндала турган иштерди аткара турган болсо, күнөөлөрү өчүрүлөт экен, күнөөлөрү кечирилет экен. Биз кандай абалга түшүп калбайлы, эч качан Аллахтын райымынан үмүт үзбөйлү. Аллах Таала кечиримдүү, мээримдүү, райымдуу зат. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө келген, ошол тилинде кандай айткан болсо, мына ошол иштерди жасай турган болсок, мына ошол күнөөлөрүбүз кечирилет экен. Мына ошол күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп боло турган иштерди айтабыз эми. Биринчиси аввалан ал-иману биллахи ва таухидух. Бул Аллахка иман келтирүү. Иман келтиргенде дагы Аллахтын таухидини, Аллахтын бирлигини растоо. Мен хаккакат таухид дахалал джанната би гайри хисабин вала азабин дейт. Ким Аллахтын бирлигини, Аллахтын таухидини растай турган болсо, тастыктай турган болсо, бейишке, жаннатка эсепсиз, азапсыз кирет. Жана ошондой эле бул жакшы амалдар. Инсан эч качан жакшы амалды кечиктирбеш керек. Бул биринчи күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп боло турган нерсе бул таухид экен. Таухид себеп инсандын бардык күнөөлөрү кечирилип кетет. Жана ошондой эле жакшы иштер дагы күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот. Мына Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва кала таала والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون." Allah'a iman keltirgender, jana жақшы сооптуу иштерди жасаган адамдардын биз жаман иштерин өчүрүп таштайбыз дейт, жоюп таштайбыз дейт. Жана аларды кылып жүргөн амалдарынан да жакшыраак сыйлыктар менен сыйлайбыз дейт. Мына караңыз, Рава Муслим фи сахих. Имам Муслим өзүнүн сахихинде мынол хадисти риваят кылат. Мин хадис Аби Хурайра радияллаху анху, анна набий саллаллаху алейхи вассалам кал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят кылынган хадисте мындай деп айтты: "Туфтаху абвабул джанна яумул итhnайн ва яумул хамис." Туфтаху абвабул джаннати яумул итhnайн ва яумул хамис. Бештин эшиктери, жаннаттын эшиктери дүйшөмбү күнү жана бейшемби күнү, биринчи күнү жана төртүнчү күнү ачылат экен. Фаюгфару ли кулли абдин ла юшрику биллахи шай'ан. Жана ар бир пенденин күнөөсү кечирилет экен, Аллахка шерик келтирбеген болсо. Аллахка шерик кошпогон пенденин күнөөсү дүйшөмбү күн менен бейшемби күнү, биринчи жана төртүнчү күндөрү кечирилип турат экен, Аллахка шерик кошпогон болсо. Ширк амалын жасабаган болсо. Намазını el körsün üçün, koca körsün üçün okuvagan bolsa, orozosун Allah razılık üçün tutkan bolsa, жақшы sadaka işlerini Allah üçün bergen bolsa, Allah üçün ne
Kılgan bolsa, mına uşul düşönbü jana 4-nчү günü Allah'a şirk keltiribegендigi себептүү mına şu günölörü keçirilip turat eken. Bul birinci. Ekinci, ictinabul kebair minez-zunub. Çoğun günölörden koldan kelişince alыс boluşubuz kerek. Hareket kılıp ictinabul kebair minez-zunub. Çoğun günölörden alыс boluş kerek. Hem çoğun günölör kaysylar? Mına şirk çoğun günü. Andan keyin arak içүү, zina, uğurluk, gıybat, mına uşul uşak, mına uşul nerseler çoğun günö bolup sanalat. Allah Taala ilk Kur'anda aytat: "Qala Teala: İn tectenibu kebaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum seyyiatikum ve nudkhilkum mudkhalan kerima." Eger alar biz kaytargan işlerden, oşol çoğun günö işlerden, çoğun günölörden alыс bola turgan bolsa, biz alardın jamandıkların öçüröbüz deydi. Jana alardı ulu orundarga oşol beyişke kirgizebиz deydi. Rawa Muslim في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال İmam Müslim özünün sahihinde tömönki hadiste Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılıp keltirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "As-salavatul hams, 5 vakt namaz. Vel cum'atu ila'l cum'a, cumadan cumaga çeyin. Ve Ramazan ila Ramazan, Ramazandan Ramazana çeyin. Mukeffiratun ma beynehunna, mına şulardın aralığındagı günölör keçirilip turat. İza ijtenabel kebair, eger çoğun günölörden alыс boluşsa deydi. Namazdan namazga çeyin, cumadan cumaga çeyin, Ramazandan Ramazana çeyin, günölör keçirilip turat eken. Kanday günölör? Kiçine günölör keçirilip turat, insan tövbe kılbasa dele, eger çoğun günölörden alыс bolgan boluş kerek. Kiçine günölör keçiriliş üçün alımlar aytat çoğun günölörden alыс boluş kerek. Çoğun günölörden pende alыс bolsa, kiçine günölörü tövbe kılbasa da keçirilip turat eken. Bu ikinci. Üçüncü, el-thalithan et-tevbetu sadika, çınığı tövbe kılış gerek. Bana kal Allahu Teala, Allah Teala onanday tövbe kılgan adamlardı Kur'an-ı Kerim'de maqtagan. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ. Alar, oşul tövbe kılgan, çınığı tövbe kılgan adamlar. Allah Teala'dan başka hiç kimge sığınışmaydı, dua kılışmaydı. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ إِلَّا بِالْحَقِّ. Allah aram kılgan candı öldürüp öйтті. Bir gana illa bil hak, şariattın hükmüne layık, öçü bolsa gana şariattın hükmüne layık kasas dep koyat bu nerseni, qazının oşol sudiyanın hükmüne layık hüküm çıkarılıp andan keyin işke aşat bu nerse, jana oş alar wala yaznun, zina kılışpayt deydi. Ve men yef'ale zalika yalqa asama. Kim mına oşol nerseleri jasay turgan bolsa azapqa jolgat. Yudaf lehu'l azabu yawmal qiyamah yakhludu fihi muhana. Jana azabı koşumça bolup berilet. Mındaç aytkanda azapqa azap koşulat. Jana azabı köytürület kıyamat günü. Jana tozokta kor bolgan awalda tübölükke kalat. Yemek illa men tabe ve amene ve amile salihan fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasanat. Kim Allah'a tövbe kılgan bolsa, iman keltirgen bolsa, жақшы salih amal kılgan bolsa, alardan Allah Taala jaman işlerin жақшылык almaştırıp beret deydi. İslam mına şunçalık jеңil din, insandın jaman işleri жақшылыk almaşıp ketet. Ve kana Allahu gafurar rahima. Allah Taala keçirimli, rahimli bolgan zat. İbn Maca özünün sunanında tömönki hadiste Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhudan rivayet kılıp keltiret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Et-taibu minez-zen kemen la zenbe lehu." Günösüne tövbe kılgan insan günö jasagан siyaqtуу deydi. Mına ошондуктан бирөө арак ичип жүрүп мешитке кирип кала турган болсо, тобага келип кала турган болсо, ким бир иплас иштери жасап жүрүп тобага келип кала турган болсо, же бир зына кылып жүрүп тобага келип кала турган болсо, ал инсан шарият тарабынан жемеленбейт. Кайла шарият ошол күнөө ишти таштап, чыныгы тоба менен кайткандыгы үчүн шарият анын даражасын көтөрөт. Мына ошондуктан кээ бир адамдар өзү буту баткакта туруп кээ бир адамдарды сүйнөйт. Эмне кечеле арак ичип жүрөт эле, кечеле зына кылып жүрөт эле, биз менен кечеле мындай тияк буякта басып жүрөт эле деп, кечеле гыйбат кылып жүрөт эле деп, мына ушундай сөздөрдү айтып калат. Ар бир инсан өзүнүн айыбына караса, ар бир инсан өзү менен алектенсе. Dördüncü, el-istiğfar. İstiğfar degeni Allah Taala'dan keçirim suroğunda istiğfar aytуу. Qala Taala vestagfirillah. Allah'a istiğfar aytkıla deydi. Estağfirullah tubu ileyh. İnnallaha kana gafurar rahim. Allah Taala keçirimli, rahimli zat. Ve qala Taala ve ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu indallahi ve khayra ve a'zam ajra. Vestagfirullah innallaha gafurur rahim.
Силер өзүңөр үчүн не жакшылык кылган болсоңор, ошол нерсени эртеңки күнү Аллахтын алдында табасыңар дейт. Бул нерсе ошол таба турган нерсеңер. Силер үчүн эң жакшы нерсе, эң улуу нерсе ажыр тарабынан дагы. Ошондуктан Аллах Таалага истигфар айткыла дейт. Инсан эртеңки күнү жакшылыгын көргүсү келсе, эртең ошол жакшылыгын үзүнүн көргүсү келсе, анда истигфар айтыш керек экен. Инналлаху гафурур рахим. Аллах Таала кечиримдүү, райымдуу зат дейт. Имам Абу Дауд төмөнкү хадисте Зайд радияллаху анхудан риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен кала астагфируллаха аллази ла илаха илля хувал хайюл кайюм ва атубу илейхи гуфира лаху ва ин кана кад фарра миназ-захф." Мына ошол дуаны айтса, Аллахым, сага истигфар айтамын, астагфируллах, Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок, Аллах жалгыз илах, Аллах тирүү, дайыма туруучу, жана Аллахка тооба кыламын деп мына ушул дуаны айтса, анын күнөөлөрү кечирилет. Кала берсе, ал согуш майданынан качып кеткен болсо дагы. Исламда мына ушундай чоң күнөөлөрдүн бири мусулмандар жамаатын таштап согуш майданынан, жихад майданынан качып кетүү, бул чоң күнөө. Эгер бир инсан мына ушинтип адашып, катага жол берип качып кеткен болсо дагы, мына ушул дуаны айтса күнөөлөрү кечирилет дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Имам Муслим өзүнүн сахихинде төмөнкү хадисте Абу Зар радияллаху анхудан риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына Раббисинен риваят кылып айтты. Хадис куддуси: "Я ибади, иннакум тухтиуна бил-лейл ван-нахар." О менин пенделерим, силер күнү-түнү күнөө кыласыңар. Күнү-түнү ката кемчилдикке жол бересиңер. "Ва ана агфиру-зунуба жамиан." А мен болса дейт Аллах Таала, бардык күнөөлөрдү кечиремин дейт. "Фастагфируни агфиру лакум." Менден кечирим сурагыла, менден мага истигфар айткыла, мен силерди кечиремин дейт. Мына төртүнчүсү, күнөөлөрүбүз жоюлуп кетүүсү үчүн, кечирилүүсү үчүн төртүнчү иш истигфар айтышыбыз керек. Бешинчиси ал-уду, дарат. О дарат күн сайын 5 вакыт намазга ала турган, намаз окусак дарат ала турган, дараттагы инсандын күнөөлөрүнүн кечирилүүсүнө себеп болот. Кала берсе, тырнагын ичиндеги жашырынып калган нерселер дагы, ошо күнөөлөр дагы түшүп кетет. Буга далил Усман ибн Аффандан бир хадис келет. Хадис узун, мен кыскартып айтайын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кандай дарат алгандыгын Усман радияллаху анху көрсөтүп берген. Бир суу келтирүүнү буйрат, суу келтирүүнү буйруп, анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кандай дарат алган болсо, дал ошондой даратты көрсөтүп берет. Анан айтат: "Илля анни раайту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям тавадда мисла удуи хада." Мен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул мен дарат алгандай дарат алгандыгын көргөнмүн дейт. Анан айтат, ошол даратты алып туруп айтат: "Мен тавадда хакеза гуфира лаху ма тaqaddama min zanbihi." Ким мен мына ушул мен алгандай дарат алса, ким мына ушул пайгамбар көрсөткөндөй дарат алган болсо, мурдагы күнөөлөрү кечирилет дейт. "Ва канат салатуху ва машиhu ila al-masjid nafila." Анан дарат алып туруп мешитке басып бара турган болсо, барып намаз окуй турган болсо, бир 2 рекет. Анын не ошол жасаган иштери өзү үчүн не ажыр сообу болот дейт. Эми дараттагы инсандын күнөөлөрүнүн кечирилүүсүнө, ошол колу менен, көзү менен жасаган күнөөлөрүнүн кечирилүүсүнө, жоюлуп кетүүсүнө дараттагы себеп болот экен. Эми 6-чысы ас-сала вал маши илейха. Намазга басып келүү дагы кишинин күнөөлөрүн өчүрүлүүсүнүн негизги себептеринин бири экен. Мына имам Муслим өзүнүн сахихинде төмөнкү хадисти Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят кылып келтирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ала адуллукум ала ма ямхуллаху бихил хатая." Мен силерди күнөө иштерди өчүрүп жибере турган ишке багыттап коёюнбу деди. "Ва ярфау бихи даражат." Даражаларды көтөрүп жибере турган ишке багыттап коёюнбу? Амалга багыттап коёюнбу? "Калу бала я Расулуллах." Мына сахабалар: "Айтыңыз, о Аллахтын элчиси." "Бала, о Аллахтын элчиси" деп айтышты. "Кала исбагул уду алал макарих." Ошол кыйынчылыкка, жагымсыздыкка, мындайча айтканда, суукка, ысыкка карабай даратты алып, өтө даратты сонун түрдө алуу дейт. Исбагул уду дегени аябай сууну жеткирип, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кандай көрсөткөн болсо, дал ошондой дарат алып, не мешитке чыгуу. "Ва касратул хута илал масjid." Жана мешитке көп кадам басып келүү. Инсан көп кадам басып келүүсү дагы күнөөлөрүнүн кечирилүүсүнө, даражасынын көтөрүлүүсүнө себеп болот экен. Анан мына жагымсыздыкка карабай дарат алып, ысык суукка карабай,
андан кейін мешітке басып келген әрбір қадамы, жана уантизар сала бада салати фазаликум рибат. Жана намазды күтіп отыру, жана намаздан кейін дағы намазды күтіп отыру кишинин күнөөлөрүн кечирилүүсүнө жана даражасынын көтөрүлүүсүнө себеп болот экен. Мына ушул силер үчүн жихад деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Мындайча айтканда, мына ушул рибат деди дегеним. Рибат дегени ошол бир чегара боло турган болсо, ошол жерде тосмо боло турган болсо, ошол нерсени коргоп туруу, ошол жерде рибат дейт. Мусулман киши бул жерде нафси менен күрөшүп, мына ушул нафси каалоосу менен күрөшүп, мына ушул жагымсыздыкка карабай, ысык суукка карабай, daarатты алып, мешитке келип, үй алыс болсо дагы мешитке басып келүүсү, мына ушул инсандын көп аракет кылуусу, мына ушундай ажыр сооптурга жетүүсү үчүн инсан өзүнүн үстүндө иштеш керек экендигин ушул хадисте көрсөтүп турат. Мына бул хадистерден түшүнсөк болот, daarат, жана мешитке ар бир кадам басып келүү, жана намазды күтүп отуруу, намаздан кийин дагы бир намазды күтүп отуруу күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот. Жетинчиси ас-садакат, садакалар. Садакалардагы инсандын күнөөлөрүн өчүрүлүп кетүүсүнүн негизги себептеринин бири экен. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ин тубдус садакати фани'махи." Эгер садакаңарды ачык кылсаңар, ашкере кылсаңар, бул дагы несилер үчүн жакшы дейт. Антикени бирөө ачык бир садака кылып атса, эгер калыс ниети Аллах үчүн боло турган болсо, бул башка бирөөлөр үчүн дагы сабак болот. Эгер ошол садакаңарды жашырып бере турган болсоңор, бул дагы жакшылык дейт. Мына ушул берген садакаңар силердин жаман иштериңерди өчүрөт дейт. Аллаху бима та'малуна хабир. Аллах Таала бар иштериңерден кабардар, бар иштериңерден кабардар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан дагы бир хадис келет экен. Муаз ибн Жабал радийаллаху анхудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ала адуллука ала абвабил хайр, абвабил хайр." Муаз радийаллаху анху айткан экен: "Мен сени бир жакшы иштердин, ошол жакшы иштердин эшигине бир жакшы иштерге багыттап коёюнбу" деген экен. Ас-сауму джунна деген экен. Орозо бул калкан деген экен. Ва-садакату тутфиул хати'ата кама ютфиул ма'ун нар. Садака суу отту өчүргөндөй күнөөлөрдү өчүрүп таштайт деген экен да. Сууну бир чачсаңыз от кандай өчөт? Ошондой эле садакадагы күнөөлөрдү дал ошондой өчүрөт экен. Андан кийинкиси 8-8-8-8 ал-хаджу вал-умра. Умрадагы, ажылыктагы умрадагы кишини күнөөлөрүн кечирилүүсүнүн негизги себептеринин бири экен. Имам Насаи Ибн Аббастан төмөнкү хадисти риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Табиу байнал хаджи вал умра." Мына ажылык менен умраны биринин артынан бирин кылгыла, мындайча айтканда, ажылык кылсаң умра кыл, умра кылсаң ажылык кыл деген. Ажылык кылдыңызбы, эми умрага аракет кылың. Умра кылдыңызбы, эми ажылыкка аракет кылың. Фаиннахума янфияни зунуба кама янфил киру хабасал хадид. Мына ошол ажылык менен умра дейт. Бул жанагы темирчинин мындай темирди урганда көрүгү бар го ошол. Ошол темирден кандай заңды кетирген сыяктуу күнөөлөрдү кетирет дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ажылыктан, умрадан ошол инсан кайткан инсан күнөөдөн ошол жаңы төрөлгөн бөбөктөй болуп, жаңы төрөлгөн наристедей болуп күнөөлөрдөн тазаланып кайтат дейт. Мына ажылыктагы, умрадагы. Бул жол киреси болуп мүмкүнчүлүгү болгон адамдарга, бирок инсан бул жашоодо ажылык, умра кылганга аракет кылуусу керек. 9-нчусу ал-масайиб. Инсандын башына түшө турган мүшкүл иштер, кыйынчылыктар, балелер, зыяндар бардыгы ушул кишинин күнөөлөрүнүн кечирилүүсүнө себеп болот. Мына ошондуктан кичине ооруп калсак, сабыр кылыш керек. Кичине баш, мындайча айтканда, инсандын кала берсе башы ооруса дагы инсандын бир жерине зыян, момундун бир жерине бир зыян жетсе, же бир бале түшсө, бир жакындан айрылса, эгер сабыр кыла турган болсо, инсан ажырланат. Мен я'мал су'ан юджза бихи. Ким бир жаман иш жасай турган болсо дейт, ошонун эле жазасы болот дейт Аллах Таала. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына хадисинде айтат: "Фафи кулли ма юсабихил муслим каффара." Мусулманга жете турган ар бир мусибат каффарат дейт. Кала берсе не каффа, кала берсе тикен кирсе дагы дейт. Мына ошондуктан кээ бир инсандар бар, Аллах Тааланы башына мүшкүл иш түшкөндө, Кудай мени көрүппү дейт. Мен Кудайдын бар экендигине же жок экендигине ишенбей калдым дейт. Башына мусибат түшсө, бир иш түшсө,
мындай сөздөрдү айтуудан этият болуш керек мусулман киши. Имандан айрылып калат. Мына ошондуктан инсан башына не кыйынчылык түшпөсүн, не мүшкүл иш түшпөсүн, эгер сабыр кыла турган болсо, инсан ажырланат, күнөөлөрү кечирилет. 10-нчысы сиям Рамадан ва киями. Мына Рамазан айы Аллах Таала туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Мына бир ай Аллах Таала мына буйруп бир ай орозо кармадык. Мына ошо Рамазан айынын орозосу жана Рамазан айында кыямул лайл, таравих намазы, садакалар, мына ушулар дагы күнөөлөрдүн өчүрүлүүсүнө, жоюлуусуна себеп болот экен. Имам Бухари Муслим өзүнүн сахихинде төмөнкү хадисте Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят кылып келтирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен сама Рамадан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zanbi." Ким Рамазан айынын орозосуну иман менен жана Аллах Тааладан ажыр сооп үмүт кылган абалда кармай турган болсо, мурдагы күнөөлөрү кечирилет дейт. Жана Имам Муслим өзүнүн сахихинде төмөнкү хадисте Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят кылып келтирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен кама Рамадан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма taqaddama min zanbi." Ким Рамазан айында ошо кыямул лайл кылган болсо, ибадаттарда турган болсо, түнкү ибадаттарда турган болсо, таравих намазын окуган болсо, кыямул лайл кылган болсо, намазды көп окуган болсо, жакшы сооп иштердин үстүндө болгон болсо, Куран окуган болсо, не иман менен жана Аллах Тааладан ажыр сооп үмүт кылган абалда мына ушундай турган болсо, мурдагы күнөөлөрү кечирилет дейт. Биз азыр 10 ишти айтып өттүм, күнөөлөр кечириле турган 10 ишти айтып өттүм. Эми иншаллаху таала ошону кайталап коеюн. Başından ayağına çeyin. Birinci iş, bu insandın күнөөлөрүнүн өчүрүлүүсүнө, жоюлуусуна себеп боло турган birinci sebep, bu Allah'a болгон iman жана анын таухидине болгон, анын бирлигине болгон iman. Kim Allah'tın birligini, tauhidini rastasa, tasdiqtasa, beyişke azapsız, esepsiz kiret. Allah Taala hadisi kudusida aytat. Qaysı bir pende maga şirk keltirmеген авалда жолуга турган болсо, мен аны кечирип жиберем дейт. Эми кайсы бир пенде жердин кабыгы толо күнөө менен келсе дейт. Жердин кабыгы толо күнөө менен келсе, бирок мага ширк келтирбеген болсо, мен ага жердин кабыгы толо райым менен келем дейт. Кайсы бир пенденин күнөөлөрү булутка жетип калса дагы, бирок Аллахка ширк келтирбеген болсо, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынган болсо, Аллахтын өзүнө гана дуа кылган болсо, мен бардык күнөөлөрүн кечирип жиберем дейт. Бунун биринчиси иман экен да. Экинчиси, бұл чоң күнөөлөрдөн алыс болуш керек экен. Инсан чоң күнөөлөрдөн алыс болсо, кичине күнөөлөрү тооба кылбаса дагы кечирилип кете берет. Үчүнчүсү, чыныгы тооба кылыш керек экен. Эми чыныгы тауба насуха деп коет. Эми алымдар айтат, тауба насуха дегени ошол күнөө ишке кайтпоону мисалын келтиришет. Эгер уйдан сүттү саап алгандан кийин аны кайра желинге уйдун сүтүнү кайра куюу мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Уйду саап алгандан кайра аны желинге куюу мүмкүн эмес. Ошондой эле күнөөгө кайтпоодагы, ошол желинге сүттү куюу мүмкүн болбогондой эле эми инсан күнөөлөрүнө кайтпайт. Бул үчүнчүсү, андан кийин төртүнчүсү истигфар. Истигфарды көбөйтүш керек экен. Астагфируллах туб илейх. Бешинчиси дарат. Инсан жакшы дарат алса, исбагул уду, жакшы дарат ала турган болсо, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөндөй жакшы суулары ошол дене мүчөлөрүнө жакшы жетип дарат ала турган болсо, күнөөлөрү кечирилет экен. Алтынчысы намаз жана намазга басып келүү. Намазга басып келүү дагы күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот экен. Жетинчиси садакат. Садакалар берүү. Сегизинчиси умра жана хадж. Ажылык жана умра. Мына ушулар дагы күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот экен. Тогузунчусу инсандын башына түшкөн мүшкүл иштер, мусибаттар, зыяндар баарысы инсандын күнөөлөрүн кечирилүүсүнө себеп болот экен. Эми инсан кыйкырып, анан ошол кийимин айырып, анан башына мусибат түшсө, бир кыйынчылык түшсө, анан сүйлөгөндү сүйлөп алып, анан акырында анан сабыр деп турса, бул инсан ажыра албайт анда. Андан кийин 10-нчысы сиям Рамадан ва киями. Мына Рамазан айынын розосу жана Рамазан айындагы ошол кыямул лайлдер, ошол ибадаттар инсандын күнөөлөрүнүн кечирилүүсүнө себеп болот экен. Мына ошол кыскасы, валлаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.